кечээкү күнү эле жогорку эмес шаардык кеңештин сессиясында ушул маселе көтөрүлүп чыкты. Биз депутаттарга кайрылдык элек, ушундай иштер болуп атат, карап жардам берип койгула деп сессияда ушул маселе көтөрүлүп чыкты. Ошол жерде шаардын мэри урматтуу Айбек Жанышбекович өзү чыгып сүйлөп бир топ информацияны бергенге аракет кылды. Биз ошол маалыматтардын, мэрдин берген маалыматтарынын туура эмес экендигин азыр силерге айтып берели деп атабыз. Ошол жердеги жашаган элдер 1940-50 жылдан бери ошол жерде жашашат. Ал кезде ал жер совхоз болчу, ал жер кыштак болчу. Ошол жерде кыштактын элдерине, совхоздун жашоочуларына жер бөлүп берип, 40-50 жылдарда ошол жерде ошондон бери жашап келе жатышкан. Кечээ мэр да айтып атпайбы, биз көрөбүз дейт. Эмне үчүн бул кишилерге 8 соткадан, 10 соткадан, 12 соткадан тийип калган? Шаардын ичинде 4 эле соткадан алыш керек болчу. Бул биз аны териштиребиз дейт да. Эми бул кандай маселе, кандай максат менен андай айтып атканын билбейм. Айыл жерлеринде 12 соткадан, 25 соткадан, 50 соткага чейин эле берилип келген, буга чейин эле элдин пайдалануусуна. Мына азыркы кезде шаарга жаңы айыл кыштактар өттү го. Бул Ленинская селосу, бул жакта Орок, тияктан Каражыгач, бияктан ага чейин деле шаардын ичинде бир топ Пригородный, Лебединовка деген кыштактар болуп келген да. Ошонун баардыгынын тең эле эл жашаган жерлеринде участоктор кенен 12, 15, 20 соткадан эле болчу. Анан мэр ошону билип туруп эле ушундай эми үчүн маалымат бергени биз үчүн түшүнүксүз болуп калды. Экинчиден, ошол жерде туруп айтты мэр. Ошол жердеги бир аксакалдын үйү бар экен. Ошол сноско бузууга туура келип калат экен. Аны ал болсо мурун котельный экен. Ал киши жашаучу жер эмес болчу. Аны эмне үчүн ошол немеге которуп алгандыгын биз териштирип атабыз. Аны укук коргоочу органдарга да бердик деп айтат да. Мына менин колумда ошол кишинин өзү, ал кишинин өзү ошондон бери ооруп жүрөт. Байыңкы үйүңөрдү бузабыз дегенден бери келе албай калды да. Анан мага табыштап айтты да, барып айтып кой. Мынакей, ошол жер укугун аныктаган документ. Кызыл китептин көчүрмөсү. Ошол жерде бүт бардыгы башынан баштап эле ал жерде совхоз мезгилинде курулган барашчы типтеги жашай турган үй болгон да. Аны ошол 4 кишиге ылайыкталган кийин бири-бирине сатып отурушуп, ошол жерде ошол аксакалыбыз ошол үйдү ээлеп турат да. Эми ошого жалаа кылып айтып атат да, ал деген котельный болчу деп. Котельный болсо анын бер жагында турат, өзүнчө турат. Ал жерде мен айтып коеюн, институт развития человеческого потенциала деп жазып туруп, ремонт кылып, ошол учреждение болуп турат. Ал эч эл жашай турган, киши жашай турган жер эмес.